Репер ТВнын көрүүчүлөрүнө салам. Кече жакында эле 8-май күнү Илгиз Абдалиев уулду болуп, ал эми бүгүн 12-майда уулун жана келинчегин чыгарып кетүү үчүн төрөтканага келдик. Репортажды көрүңүздөр. Кандай болду сезимдери? Башкача болсо керек негизи. Биринчи уулду болуп турат да. Эми Илгизди биринчи баягы укканда көргөндө бир башкача көрдүм. Чынында баягы жаш баладай кубанып, көзүнө жаш алып ушунчалык кубанды. Аны көрүп биз да аябай кубандык. Калп элек айтып кетесизби андай сиз? Биздин ошо Илгиз досубуз Назима Аяшканы куттуктайбыз чын жүрөгүбүздөн. Инсар Аяш уулубуз аман эсен чоңой берсин. Апасы эртерээк калыбына келсин, скорейшего восстановления дегендей. Чынында эле аябай кубанычтуу сонун күн болуп жатат. Биз аябай сүйүнүп жатабыз. Мисалы биз ошо жолдошум айткандай ошол күнү бул жерде болдук да, сүйүнчүнү биринчилерден болуп биз угуп, анан чынын айтсам бир өзгөчө бир башкача ощущение болду. Анткени мен убагында өзүм ушул роддомдо төрөгөм. Мен дагы бир жыл мурун ушул жерден выписка болгонбуз. Анан ал жерде мен төрөгөндө андай билбейт экенсиң да, эшикте кандай атмосфера болуп жатканын. Көрсө бул жерде аябай бир сонун сүйүнүч, сонун нерселер болуп турат экен. Анан аябай сүйүнүп, мен өзүмчө эле өзүм төрөгөндө эле сүйүнүп, мен деле ыйлап алып турмун ошол күнү. Айдананбай жаш баладай да бул баягы чуурка өзүнчө аябай сүйүнүп жүрдү. Анткени Назиманы чынында эле аябай күттүк төрөгөнүнчү. Анткени биз аябай көп көрүшөбүз да, анан ким менен көп жолугушсаң качан төрөйсүң деген суроолор боло берет го. Ошондуктан аябай күттүк ушул Аяш уулубуз эми аман эсен чоңое берсин, ыймандуу болсун. Арианамдын сонун досу төрөлдү. Биз азыр ойлонуп атабыз, братишка кылсакпы же дос кылсакпы деп. Ошо куттуктайбыз. Сиз дагы кичине бирөөс. Эң жакын досум десем болот Илгизди. Куттуктайм, ушул 10 жылдан бери экөөбүз достук мамиледе жүрөбүз. Аябай сүйүнүп атабыз. Экөө бактылуу болсун. Уулубуз келечекте келечеги кенен кыргыз элине баягы кереги тийген уулдардан болсун Инсар. Ошо чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кут болсун Илгиз папашка. Мамашка Назима. Дагы бир ирет Аяш ата болуп атасыз. Сизди да куттуктап коелук. Качан айтты? Кандай болду? Сезимдери менен бөлүшкөнүн айтып кетсеңиз. Рахмат. Негизи Илгиз көптөн бери күтүп жүргөн. Бул негизи аябай эмне деп койчу эле, күтүп жүргөн бала болду. Ансыкандай ошо Илгиз досум үчүн мен абдан кубанып турам. Бешик болсун, бек болсун. Самый главный ошо кичинекей бала аман эсен, ыймандуу. Инсар деп да атын коюптур. Инсар. Сонун аты экен. Бактылуу болсун. Илгиз өзү эмне деген суроо бердиң эле башында? Сезимдери менен кандай бөлүштү да негизи? Сезимдери мындай да, бетинен жүзүнөн мындай күлкү кетпей, мындай сонун бир өзүнчө бактылуу болуп жүрдү да. Мындай биз баягы баары чогулуп түн ичинде чогулуп отуруп калсак элек, биз өзүнчө там сүйлөшүп антмитсек элек, өзүнчө эле басып эле ар жакка барып эле жатып эле, кыялданып элечи. Анысыкандай азыр болсо такыр эле томполоңдоп жыргап коюп жүрөт. Бакыт каалайм. Самый главный ошо ден соолук болсун. Ата энесин сыйлаган жакшы, ыймандуу жигиттерден болуп чоңойсун. Эң алгачкысы. Ошол эле түндө жолуктуңуздар, баардыгыңыздар? Ошол эле түн жолуктук, ошо төрөгөн түнү эле сразу жолугуп. Бул жака келдиңиздер? Бияка келип эле ызычы болуп эле, аны муну болуп эле. Дагы жакшы орозо болуп калып ошо. Бирок эң алгачкысы ошо орозо айында төрөлдү да. Анан кадыр түн күнү төрөлдү. Бир өзүнчө бир бул дагы белги деп десем жаңылбайм. Ошол атын Рамазан койбойсуңбу деп тамашалап айтып аткан болчумун. Ойлонуп көрөйүн деп Инсар деп коюптур. Инсар деген ат жакшы негизи атты билет. Ошо жакшы инсандан болсун Инсар. Илгиз Абдалиевдин апасы келгендерге кешик ооз тийгизип, сыртта небересин күтүп жатты. Кандай кубанычта болуп турсаңыздар керек, бириңиздер неберелүү болуп, уул жактан бириңиздер кыз жактан неберелүү болуп дегендей кандай болуп атат сезимдер? Айта албайм. Ичим аябай кубанып атам, аябай. Улуу баламдын улуу баласы болуп атат да, небере болуп, биринчи небере болуп атам. Жакшы кубанычтамын, аябай жетине албай атам. Биринчи небереңиз ошондо, Биринчи неберем. Сиздикичи? Меники да биринчи неберем. Эми айтып жеткизе албайм. Айтып жеткизе албайм. Аябай Кызым бар. башкача сезимдер бар да. Башкача. Кубанычтуу.
Кудайым балдарыбызга бак берсин, главный амандыгын берсин. Өтө кубанычтабыз, Кудайга көзө. Сиздер аябай окшош экенсиздер, Сиңдим болчу. Ай ортеска. Анан сиңди болуп жүрө беренен куда болуп калдык Төрөтүнө катыштыңыздарбы же катышкан жоксуздарбы? Жок, катышкан жокпуз. Мен ат башта болчумун. Мен Жумгалда. Жумгалда. Кудайым. Алыстап. Катыша алган жок. Төрөдү дегенде эле келели дедик. Төрөсүнө катышкан жокпуз. Үйүңүздөрдө апыр-топур болуп эле, той болуп эле отурсаңыздар керек анда, кешик дегендей. Кудай буйруса көп жакшы. Той болуп аябай Кубанычтабыз. тойдун неме той кылып атабыз. Тойлор эле болуп турсун, үйлөрдө жакшылыктар дагы көп болсун деп анан небереңиздерге болгон каалоо тилектериңиздерди айтып койсоңуздар, чоң апасынан сурайлы. Неберебиздин өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун, ата энеси менен бирге болуп, аман болуп, өстөрү менен өстөрү көбөйсүн, кыргыздын жакшы уулдарынан болсун деп тилейм. Ден соолук, акылдуу, ыймандуу болсун деп тилейм. Ата энеси Кудай балдарыбызга кең келечек берсин, бак берсин, неберебиздин өмүрү узун болсун. Кудай ден соолугун берсин, акыл эсин, ыйманын берсин. Көп жакшылыктарга күбө болсун, артынан көп бөбөктөрдү ээрчиткен бала болсун, ак жылтой бала болсун, ата энеси менен бирге, чоң эне, чоң атасы менен бирге, ага тууганы менен бирге болсун. Кудай көп жакшылыктарды берсин. Аман болушсун, главный, бак берсин, ыйман берсин. чыгармачылыктагы иниңиз, уулуңуз десек дагы болот, кубанып турсаңыз керек, өзүңүз неберелүү болгондой. Кудайым буйруса аябай кубанып атабыз. Эмне үчүн дегенде мынакей ороз айында да төрөлүп атпайбы? Кудайым баласа, балабыз эң бактылуу балдардан болот. Элге атагы чыккан, кыргыз элимдин желегин желбиреткен жигиттерден болот деген үмүттөбүз. Бүгүн аябай кубанычта болуп турабыз. Илгиз болсо такыр кубангандан эч жака жолой албай аркы жакта басып жүрөт. Ошон үчүн Кудайым буйруса небере деп койсок болот экен. Неберебиздин өмүрү узун болсун, эң бактылуу болсун. Самый главный элге, элдин керегине жараган жигиттерден болсун. Сүрөттөнбү же видео звонок менен келиниңиз менен сүйлөшүп көрдүңүзбү, небереңизди көрө элексизби? Жок, көрө элекпиз эми. Кудайым буйруса баягы айтып коет эмеспи? Келип эле көргөн жакшы го живой. Ошон үчүн Сүйүүчүсүн дайындап турасыз. Кудайым буйруса бул кыргыздын жакшы эмеси да. Сүйүнчүсү да болот, тою да болот дегендей, бала самый главный бала аман эсен төрөлүп, ушул жарык дүйнөгө келди. Ошонусу менен биз үчүн өзүнчө бир кубаныч да. Кубанычы койнуна батпай турган Илгиз Абдалиев уулун колуна алып, жубайы менен төрөтканадан чыкты. Саламатсыздарбы? Бешбоңуздар бек болсун, куттуктайбыз. Эне болгон кандай экен? Бир сизден сурайлычы. Эне болгон өзүнчө бир бакыт экен. Наристеңизди көргөндө бир такыр башкача сезимдер болсо керек, Ооба. Азыр да эмоция калтырат. Ооба, жакшы өлө. Ооба. Сиздечи кандай экен? Мен де айтып бүте алгыс. Ушу колума алганга чейин мындай биринчи жолу көрүшүм. Мен дагы азыр өзгөчө сезимдер айтып бүте алгыс. Ушунчалык билбейм, толкунданып келдим. Азыр дагы эле денемде калтырак бар. Мындай өзүмдөн каныман жаралган баламды колума алып отурам. Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр кылам. Ушундай ыйыктуу күнүндө, Рамазан күнүндө, Кадыртын күнүндө ушундай уулдуу болдум. Келинчегиме өмүр бою ыраазымын. Чоң рахмат. Кудай буйруса экөөбүз бактылуу жубайлардан болобуз, дагы көп балалуу болобуз деп тилек кылам. Сиздерге да чоң рахмат. Жалпы бир туугандарыма, досторума, коллегаларыма, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Баардык кыргыз элиме жакшы каалоо тилектерди айтып отурушту биз үчүн. Баардыгына чоң рахмат. Атын, ысымын ким тандады, ким койду? Атын ысымын чогуу биргеликте тандадык. Бошол күнү жеңиш күнүнө бир аз эле убакыт жетпей калды. Ошого байланыштуу бул инсардын аталышы жеңиштүү деп аталат. Уулум ар дайым жашоосун да жеңиштүү болуп жүрсүн деп атам менен кеңешип ушу инсар деп атадык. Негизи жанында болдуңуз да, толгосу болгондо дагы такыр башкача сезимдер болсо керек. Мен баягы толготтур эле алып келип эле төрөп коет экен деп ойлогом, бирок ушуну жон тери менен сездим. Аябай баягы көпчүлүктүн сөзү менен, кеңеши менен толгосун көпкө чейин мындай бышырып деп коет экенго. Ошол күнгө чейин аябай алып жүргөн Найзима дагы аябай мындай кандай десем, аябай өзүн чыдамкайлык кылып келди.
толгоосун төрөгөнгө чейин жанында болуп анан дальше киргизген жок. Сыртта аябай күтүп отурдук досторум, жакындарым менен. Ошол укканда дагы аябай асманга чыгып өзүнчө эле өзүм карман албай бир кыздай болдум да, аябай. Ошо. Негизи ата болгондо да көзүнөн жаш тегеренип такыр ушундай болот эмеспи? Сизди да көрүп атабыз, балпалактап эле ары бери жүгүрүп толкунданып жүрөсүз, Ооба, негизи ошондо ыйлап өзүм карман абаздар жанымда, досторум аябай жыргап анан ушундай азыр деле эми карманып атам да. Ооба. Көптөн бери күткөн уулуңуздар, өтө көп күттүңүздөр дегенде, анан энелик мээрим такыр башка да, атаныкы башка, эненики башка. Биринчи эле колуңузга алганда кандай сезимдер болду? Такыр башкача болсо керек. ооба, кыйналганын баарын чынында унутуп калат экенсиң. Эне болгон өзүнчө башкача бир сезимдер бар экен, ошо. Кудайга шүгүр, Кудайыма миң мертеге шүгүр, аман эсин жарык дүйнөгө алып келип алып. Жакшылыктар эле болуп турсун, үй бүлөңүздөр дагы көп, артынан да көптөгөн тапичкелерди жетелеп келген наристелерден болсун. Куттуктайбыз сиздерди. Ушундай маанайда жаш ата эне үйлөрүнө кетишти. Супер ТВ наристеге узун өмүр жана ден соолук каалайт.